Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн соц тармактарда өзүнүн атын койбойт. Кайман аттар менен кирип алып, бирөөдү шубаган, бирөөдү чукуган, бирөөдүн кемчилигин айткан өтө жаман заман болуп калды. Илгери бир эки адамга жамандаса, азыр соцсетке киргенде жер шарынын бардык жары окуп атат. Өзүнүн аты менен эмес. Эми угуп тур. Ушундай гыйбат кылуучулар. Иннар ражул ла ю'та китабаху маншуран. Кыяматта ар бирибиз келсек, делобуз чыгат экен. Кыяматта китебиз. Фаякул я раб, китебиңизди алганда мынтес. Я раббым, фа айна хасанати каза каза. Жума намазым каякта? Туткан орозум каякта? Тарабыга катышканым каякта? Садака бергендем кайда? Мен тирүү кезимде бул амалдарды кылгандам, ошо соотторум жокко дейт. Лейсат фи сахифат, бүгүн менин китебимде жокко деп Аллах Тааладан сурайт. Фаякулу лаху, Аллах Таала айтат: Мухият би игтиябика нас, адамдарды гыйбат кылганың үчүн ал өчүп жок болду дейт. Абу Ханифа мазхабындабыз дейсиз. Абу Ханифа рахматуллахи айтчу экен, эгер мен бирөөдү гыйбат кылсам, гыйбат кылуума эң жакын татыктуу ата энем дейт экен. Гыйбат кылган адамга гыйбат кылуу үчүн сообун алып берет да. Сообумду берсем ата энеме бермекмин дейт да.